Жогорку соттун төрайымы Нургүл Бакирова Бишкекте өткөн аудио-видео жаздыруу сотко ишенимди жогорулатуу куралы деген аталыштагы тегерек столго катышты. Иш-чарага Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын, Жогорку кеңештин, министрлер кабинетинин, Кыргыз Республикасынын адвокатурасынын, башкы прокуратуранын, мамлекеттик органдардын, бирикмелер жана уюмдардын өкүлдөрү катышты. Тегерек столдун ишин Жогорку соттун төрайымы Нургүл Бакирова ачып, аудио жана видео жазууну киргизүү, сот адилеттигин ишке ашыруу процессин жөнөкөйлөтүп, сот өндүрүшүн оптималдаштырат жана автоматташтырып, ошондой эле бюджеттик каражаттарды үнөмдөй тургандыгын белгиледи. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, көбүнчө ошол сот процесстеринде тараптарда нааразычылыктар пайда болот да. Мен айтканды протоколго жазылбай калды, же болбосо бир тарапка тартып койду, бир тарапка мындай бир көгүндү көбүрөөк буруп, бизди укпай койду деген буга чейин проблемалар болуп келген да. Ал эми ошол аудио-видео фиксацияны жүргүзүүнүн аркасында биз ошондой нерселерге бөгөт коюп жатабыз да. Анткени бул сотторду дагы өздөрүн мындайча айтканда дисциплинировать этип, сотторду тараптарды дагы өздөрүнүн ушул жанагы талаптарын коюуда, далилдерин келтирүүдө ошолордун бүт айткандары ошол аудио-видео фиксация аркылуу бүтүндөй жазылып калууга мындай шарт түзүп берип жатабыз. Мындан тышкары аудио жана видео жаздыруунун алкагында сотторду чет мамлекеттердин мисалында видеоконференц байланыш системасы менен жабдуу аркылуу сот адилеттигин аралыктан жүргүзүүнү ишке ашыруу мүмкүнчүлүгү иштелип чыгаары айтылды. Төрайымы республикадагы соттук отурумдарда аудио жана видео жазуу системасын киргизүү жана колдонуу мамлекеттик бюджеттин эсебинен этап-этабы менен жүргүзүлүп, учурда АВФ 63 соттун 157 сот залына орнотулгандыгын белгиледи. Тегерек столдун алкагында катышуучулар сот адилеттигин ишке ашырууда санарип технологиялар, негизги тенденцияларга жана эл аралык тажрыйбага сереп салуу, АВФтын тажрыйбасы жана биринчи инстанциядагы соттордо колдонулушу, аны колдонуунун ченемдик жана укуктук бөлүгүн талкууга алышты.